Я его встретила в Караганде первый раз. Он приехал на семинар, когда я целый дополнительно проводил семинар, очень семинар. Он был такой, знаете, как цыпленок, желторотик. Подошел так скромно после семинара. Говорит, я тоже вот тоже с Кыргызстана. Я сама родом отсюда, родители мои здесь живут. Я говорю, ой, очень приятно. Он говорит, вот я вам обещаю, все тихо, я вам обещаю менеджеру заказать. Я говорю, а мне на что обещаете? Вы спонсора своего обещаете? Я уже ему сказал тихо. Вот человек, действительно слово, что хочу сказать. У них замечательные спонсоры вышестоящие. Это уважаемая семья во всем Forever. Их знают по всему миру. В семье Forever это Бухаршин и Ермек Майра. К сожалению, в прошлом году мы Ермека потеряли в автокатастрофе. Вчера был год, как мы его потеряли. Но Майра очень сильная женщина. Она взяла бразды правления в свои руки. Ведет бизнес, причем его увеличивает с большой скоростью. Касым, Ермек всегда возлагал на вас с большой надеждой. Я помню, он обращался с вами всегда как с сыном и говорил, Касым, вот ты начинаешь с США, но я знаю, что весь Кыргызстан твой, а не только одна страна. Майя тоже мне писала в пятницу, когда как раз выезжала в Бишкек, и она говорила, там будет наша команда, я вот видела людей, предпринимателей в футболке, вот Бухаршин Стим. Это дети Ермека и Майя управляют этим всем. Касым, ты должен почтить память именно своим успехом. Почтить память своего спонсора. Если ты будешь как твой спонсор, ты будешь самым замечательным человеком. Орыстар, бишкектіктер, қырғызстандықтар, біріншіден ушу барлығыңыздарды ушу бүгінгі азыркы болуп аткан праздник байрам менен барлығыңыздарды куттуктайм. Бул семинар мен үчүн эң жакшы көргөн, эң күтүп келген мен үчүн бул семинар праздник. Мен барлық сөзімді біріншіден мен ыраазычылыктан баштасам жакшы болот деп ойлоп турам. Эң биринчиден Алла Таалага ыраазымын. Ушундай компанияга туш болгонума. Ушундай спонсорский линияга туш болгонума. Ушундай адамдардын арасында ушундай ийгиликтерди жаратып атканым үчүн ушул жолго туш кылган Алла Таалама аябай чоң ыраазычылык билдирем да. Экинчиден компаниянын основатели Рексмон. Ошондой эле биздин генеральный директорлор Илкербей, Райхан Айым, биздин офис менеджерлердин бардыгына жылдыз, командаңыз менен сиздер бул жакта всегда бизге ушундай бир материнская забота деп коет го, компания ушундай заботится биз мененчи, бизди ошого бир аябай чоң терең ыраазычылык билдиргим келет да ар дайым. Анан дагы мен аябай сүйүнүп турганым, мен ушул старший менеджер болгон признание азыр ушундай чоң лидерлердин алдында болуп атат да. Эмнегедир ушул бактыкан эжелердин азыркы мезгилдеги мындай өтө ийгиликтин чокусуна карап прямой бараткан мезгили, ошол эле мезгилде биздин өзүбүздүн Кыргызстандын кулуна мына Совет брат деп коем десек. Совет браттын Бишкектин Москвада прям бардык кыргыздарды вообще Кыргызстан дегенде өзү Рексмонго чейин таанылып туруп аткан ушундай адамдардын алдында мен признанием болуп атканына мен аябай сүйүнүчтөмүн. Эми мен өзүм атым Абылкасым, фамилиям Бактыбаев. Мен өзүм кесибим боюнча физик мугалими. Биз өзү аябай жөнөкөй простой семьяданбыз. Мен 11 тууган, ошол 10-болгон үйдө биздин балалык мезгилибиз ошол 90 жылдарда Кыргызстанда действительно кыйын болуп турган мезгилге туш болду дагы. Биз ушундай просто мен атам мугалим, простой мугалим. Апам болсо домохозяйка болгон.
Эми ошол семьяда чоңоюп, ушундай бир кыйын мезгилде биз балалыгыбыз ошол мезгилге туш болгондо негедир кичине мезгилинден баштап ушул бай болсом деген оюм бар эле да. Мен бай болом деген оюм эч качан мен андан уялган эмесмин. Мен андан эч кандай жаман нерсе көргөн эмесмин да. Кичинемден баштап эле ушундай ойлончумун. Эми мен университетте барып окууга тапшырдым. Бир гана ой менен мен жакшы жашоомо ушул жардам берет болуш керек деген ойдо тапшырдым да. Кийин 5-курсту бүткөндө мен бир нерсе түшүндүм, что жакшы мен өзүм каалаган точкага жетемин деп бир жолго түшүптүм да, бирок башка жолго түшүп алыптым да. Ал жактан мен жакшы жашоого жетериме өзүм көп эле көзүм жетпегенден кийин ар кандай сферадагы адамдар менен сүйлөшүп отуруп, базардагы иштеген адамдардын результаты бир аз жагып, ошол базарда иштеп баштадым. Биз келинчегим көз бир канча жыл базарда иштедик. Менин келинчегим Кожошова Жаңыл. Биз келинчегим көз аябай сүйүшүп күйүшүп жүрүп, 3 жыл сүйлөштүрүп, анан акыры үйлөнгөнбүз. Мен келинчегим алып качып кеткенмин. Көп болчу адамдар бербей алып кеткен. Эми мен келинчегим красавица. Мен ошол келинчегим үйлөнгөндө өтө красавица, жакшынакай бир келинчек үйлөнгөндө, бирок постепенно биз үйлөнүп атканда бизде башкача бир мечта болчу да, биз башкача жашайбыз деген оюбуз болчу да. Постепенно биз барып биз эл катары эле болуп калдык. Эл катары эле окуучу. Мен келинчегим базарда турат. Жайык кышы базарда тура берип, өңүн түстөн келип баштады да. Бала төрөп атат, иши базарда туруп атат. Анан бир мына костюмду деле апарып жамырга деле күнгө деле коюп койсоңуз, акыр барган сайын оңот экен да. Ошол сыяктуу болуп, мен келинчегимде тоже проблемалар башталып, денсаулыктан башка жактан мен өзүм бир нерсени ойлодум. Мен ушу келинчегим ушул үчүн алдым депчи. Да, бирөөнүн красавица кызын алып алып, мен ушинтип коркулуш үчүн алдым деп. Мен базардан бир-эки нерселерге жетип, самый главный ал жактан опыт алдык да. Анан башка дагы бир нерсе издеп баштадык. Бирок биз кесибибиз боюнча иштей албайт элек, потому что мен дагы мугалим, келинчегим дагы мугалим. Анан бизнестин бир жакшы түрүн изилдеп отуруп, биз акыры сетевой бизнес деген нерсеге келдик да. Бул сетевой бизнеске мен именно Форой компаниясына келгенде бир канча компанияларды изилдеп отуруп, ошонун арасынан бул компанияга келдик. Бул компанияга келгенде дагы биз уга турган адамды туура тандадык да. Биздин жетекчибиз Эмек Бухаршин, Майра Умарова деген семейный пара. Бул адамдарды аябай көптөр тааныйт. Тааныгандар бар арамызда. Эмек, Майра деген. Да? Эми мен бир нерсени түшүнүп калдым да. Уга турган адамды тандаганда сен жашооң 180 градус өзгөрөт. Мен бирөөнү эч кандай бирөөнү окута турган акыбалым жок. Менин эч кандай чоң билимим жок. Мен аябай өтө простой жөнөкөй адаммын элдин арасындагы да. Мен болгону 1-2-3 нерсени үйрөндүм бул бизнеске келгенде. Ошол мени жакшы жашоого алып барган. Мен результаттарым, азыркы результаттарым мен аябай укмуштуудай чоң результат, мен мындай деп айта албайм. Чынын айтыш керек да, буга деле Аллага ыраазымын. Мен старший менеджер болгоныма да ыраазымын. Бирок менин целим старший менеджер эмес, башынан эле. Не менеджер, не старший менеджер. Түшүндүр, потому что мен бул бизнеске дагы бир келгенимче себеби именно бул бизнесте чек жок экен да. Канчалык амбицияң болсо ошончолук кетирсең болот экен да. Эми бирок бардык эле көп адамдар сыяктуу менде деле эки касым жашайт. Өзүмдүн. Бирөө неудачный касым. Бирөөсү успешный касым. Өзүм жөнүндө айтып берейин да. Неудачный касым менен успешный касым экөө келишпеген, булар жок. Эртең менен турганда неудачник баштайт. Азырчы касым деп. Сен дейт 200 000 акча табып атсаң, келинчегиң өтөн бир ай сайын. Эми жатта да бир аз жата тур дейт. Не кыласың азыр, туруп шашып дейт да. Бир успешный касым айтат, "Нет, касым, давай." Сен көрбөй атасың бактыкан келинчегиңди. Сен көрбөй атасың советтин чегин дейт да. Мен ага аябай чоң ыраазымын. Ушундай лидерлер бар биздин командада. Ушундай всегда пример ала турган адамдар бар да. Ушунчалык чоң чекти алып аткан Совет ака, мына бактыкан же берим бул жакта отурат да, Салтанатчы молодец. Бир карасам өтүп кетиптир газды басып. Биринчи да мен өтүп кеттим эле. Өтүп кетти. Молодец. Салтанатчы. Просто силерге тазим. Түшүндүр, биз канчалык гана төз асманга жетип кетпесин, баары биз өзүбүздүн лидерлерди сыйлашыбыз керек, баары биз өзүбүздүн лидерлердин жасап аткан эмгегин баалашыбыз керек. Азыр Бактыкан жен чыгып нердеги алып аткан жасаган иштери, Меринин чыгып жасап аткан иштери, Совет аканын жасап аткан иштери бул деген огромный труд да.
Мен действительно таң қаламын, шулар қантын жасайды депчи. Түні егер шол ойыма келсе, кәдімгідей ұйқым қашады, советтер. Ашып қоя, сақтап. Не қылтады совет деймін да, ішіменше. Ушундай адамдардың бары қашылыр. Ушундай адамдардың бары қашылыр, ошолор бизге ой көрбөйт. Ол болса менің таныштарым бар 20 000 сондай таппай жүрген адамдар бар. Мен шолорду қарасам жата бермекпін, правильно? Жаңыл неудачник Қасым всегда шолорду көрөт. Қасым дейді, оны ал 20 000 деле таппай жашап атат го дейт. Сен мынча жаныңа күч келтирип атасың дейт да. А успешный Қасым менен мен дос болгум аракет кылам. Мен каждый день эртең турганда успешный Қасым мага көп деле жакпайт, түшүндүңүзбү? Потому что ол всегда мени кыйнай берет да. Эки неудачник Қасым ушунчалык ширин сөздөрдү айтат. Прям уютат да ал нерсечи. Бирок всегда мен успешный Қасым жака өтүп, эки неудачник Қасымды мындай мен айтам да, кесип коюңуздар, бир выражение аябай чоң лидерлерди көрсөтөм. Надо. Биз азыркы мезгилде мен номер 3, номер 4 ушундай болуп жүрдүм эле, номер 5 кайра топ 5ке кирип койгонмасмын, биздин жагында результаттар менен келбей эле коюш керек болуп калыптыр уже. Тамаша, ал нерсеге дагы Кудайга шүгүр. Ошол 180 000 бар жерде 1 миллион 800 000 дагы бар. Мен 100% ишенем. Самый главный менин башым порядок, башымда. Мен семинарга барам. Мен ал жерде успешный адамдардан всегда бир нерсе үйрөнгөнгө аракет кылам. Мен кимди угушумду жакшы билем, ким менен көбүрөөк сүйлөшкөндү жакшы билем. Мен өзүмдүн окружениямды самый успешный адамдарга чырмап алгам. Неудачниктерден мен 100ге коюп качам да, 1000ге коюп качам. Азыр ушундай болуп калдым. Түшүнүңүзбү? Касым бул болбойт. Фраз жабылат. Мен андай адамдарга коркум да. Потому что бир-эки нерсе түшүнүп калдым да. Менин жетекчим Эрмек Бухаршин жөнүндө мен аябай көп нерсе айтсам болот. Эң биринчиден менин жетекчим бул бизнести мен баштаганда ушинтип айтты. Эгер ийгиликтүү адам болгуң келсе, үй бүлөңдөн башла dedi. Үйүңдө порядок болбосо, сен көчөдө успешный болбойсуң никогда dedi да. Мен ал мезгилде өзүмдүн мээме жараша ойлондум. Менин үйүмдө вроде бы порядок, келинчегим үйүмдү жыйнайт деп ойлондум, мындай деп. Көрсө биздин лично келинчегимдин өзүнүн ортобузда мамиле жөнүндө сөз болгон экен. Мен бул бизнеске келгенде мен жетекчим ушундай сөздөрдү айтты. Сен каждый день эртең турганда келинчегиңе жакшы сөз айтышың керек. Келинчегиң даже кандай тамак жасап келсе дагы ошону тамшанып жегин dedi. Простой нерселер да. Бардык нерсени жасаш оңой болду, ушу бир-эки нерсени жасаш мен үчүн аябай кыйын болду. Ошо келинчегиме жакшы сөз айтыш кыйын болду. Азыркы мезгилде мен кыжалатпай, коркпой, кыйналбай могу кричать. Мен алтышам бүгүн красавица болуп кетти депчи. Менин келинчегим бүгүн красавица как ничего. Бардыгын жасаш оңой болду. Ушул нерселерди өзгөртүш мен үчүн кыйын болду. Бул бизнесте мен бир нерсени түшүндүм. Кыйын нерсе жок экен. Өзүн өзгөрүшүбүз өтө кыйын болот экен да. Мен ошентип келинчегиме жакшы сөз айткан сайын биздин мамиле башкачараак болуп баштады. Мен мурдагы айткан сөздөрүмдү айтпай калдым. Мен келинчегимди помпошум, андан кийин гангер башым деп келет. Көрсө өзүм гангер башым. Эки жакшы сөздөрдү айтып, мен алтышам, мен жакшынакай келинчегим бүгүн красавица болуп кетти деген сайын биздин үйдө ынтымак күчөдү. Көрдүңүзбү, биздин үйдө башкача мамиле башталды. Мен өткөндө бир жолу бир адамдар менен сүйлөшүп отуруп, бул бизнесте акчадан башка дагы көп нерсе бар десем, таң калат да, эмнени айтасың? Мен дейт акча үчүн келсем, мен дагы акча үчүн келгем өзү. Көрдүңүзбү? Бирок самый главный биз үйдө бирибизге бирибиз туура мамиле жасаганды үйрөндүк. Самый главный мен өзүмдүн кыздарыма, өзүмдүн балдарыма туура мамиле жасаганды үйрөндүм. Мен арыз деген уулумду мен арыз баатыр дейм азыр. Биз кичинесинен күчүгүм, козум, поделегим дейт экенбиз да. Анан ит менен кой, анан эшек чоңойт экен да. Ошону түшүнбөйт экенбиз, көрдүңүзбү? Мен арызы баатыр. Андан кичине баламды азыр 5 айлык болду төрөлгөнүнө. Биз аны өзүбүздүн жетекчибиз Эрмек Бухаршиндин атынан Эрмек деп койдук. 5-чи балабыз. Эми мен аны Эрмек бай дейм азыр. Көрдүңүздөр, мен каждый ден өзүмдүн кыздарыма
Менин кыздарым красавица, менин кыздарым самая красавица. Каждый день үйгө барганда менин кыздарым менен жолугумдар. Мынча менин кыздарым суу болуп кеткен дейм да. Бир башкача болуп кыздарым сүйүнүп калат да, укмуштуудай болуп. Көрдүңүздөрбү? Көзүм оюп коем, чокумду жарып коем. Андай сөздөр постепенно жоголот экен. Мен бул бизнесте, биз бул бизнести өтө жакшы көрөбүз. Биз бул бизнести сүйөбүз. Адамдар айтат, Касым, сен форверде иштеп атасыңбы дейт. Мен айтам, мен форверде жашап атам дейт. Түздөр, круглый сутка биздин жашоо бул форвер. Биз келинчегим экөөбүздүн жашоо бул форвер. Түздөр, азыр мэрге келген адамдар көп нерсени биринчи келгендер болсо түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Эгер биз бул кругга азыр көп адамдар бар да, бир Каталиндин бир сөзү уктум эле да, көп адамдар өзүнүн наркы досторун жоготуп алам деп коркот. Бул жакка келсе, сен бул жакка келсең, наркы досторуңду жоготосуң, 100%, потому что менде андай дос калбады, бала достор. Зато мен бул жерден самый лучший досторду таптым. Көрдүңүздөр, мынакей Оштон азыр канчалаган адамдар келип, мына жерде чутушо барбы Ош? Оштон барбы? Бишкектен канча партнерлор келип атат. Менин эң жакын, эң жакшы досторум ушулар. Менин эң жакын, эң жакшы досторум бул жердеги күчтүү лидерлер. Ошон үчүн бул жерден биз жаңы достор таап атканбыз. Ошол тапкан досуна форвер нелерди берип атат да. Ынтымак, мамиле жакшы болуп атат. Биз жашообуз 180 градус өзгөрүп атат. Биз бул жерден жаңы достор таптык, причем эң успешный адамдар достор таптык да, кругубузда. Ошон үчүн баарыңыздарды бул жака келиңиздер деп сунуштайм. Сизди чакырган адамды жанын койбой кайрадан угуңуз. Мен бул бизнеске келгенде мен бир дагы жолу өзүм менин спонсорлорум бүгүн келбей калды. Келмей эле билет жок болуп калды да. Көрдүңүздөр, Анталияда ал жак бул жакта болуп келсе билет уже жок, келбей калышты. Сауле Байекенова, Азамат Манаспаев, мен сүйгөнүм, менин спонсорский линиям город активный. Мен келчек, менин прямой спонсорум болот өзү. 5 бүтүрөп, азыр будан чоңу 2,5 жаш, андан кичинекей 5 айлык болсо дагы активный менин спонсорум. Ошого мен сүйгөнүм да. Активный спонсорлоруңуз болсо, сиз бул просто сиз үчүн бакыт. Аны колдонуп калышыңыз керек, алар менен иштеп калыш керек да ошондой. Аябай көп нерселерди айткым келе берет өзү. Аябай сонун нерселерди айткым келет, бирок всегда, как всегда, сахнага чыкканда башка ойлонуп чыгасың да, башка нерсени айтасың да. Муну лидерлер жакшы түшүнөт болуш керек. Анан азыркы Советканын выступлениясы жөнүндө да бир сөз хотя бы айтып кетким келип атат. Советкасы просто молодец, эми сиздер деңгээлге жеткенге чейин биз не только көп акча таап деңгээлиңизге жетебиз деген ойдо. Просто аны өсүрүш керек да еще. Нам еще расти, еще раз расти. Мен азыр ушундай ой болгон, мен эч кандай билбейм. Мен тупо эч нерсе билбейм, и мен билгенге аракет кылам всегда. Ошон үчүн мен семинарга барам. Атила менен Каталиндин Гидопаловы биздин жогорку спонсорлорубуздун семинары Венгрияда болуп турган семинар. Азыркы мен кечеги келгенде башка цел менен келдим да. Башка цел менен келдим. Азыр биздин командадан бир точно 15 адам точно жөнөп атат. Уже акчаларын берип, билет алып атат. Для начала бул жакшы, буюрса жүздөгөн адамдарды алып чыгабыз деген оюм бар. Менде классный супер командам бар. Мен ошол командама тоже ыраазычылык билдирем, потому что менин командам бир учурда Майра Роза Омарова айткандай, биз как один организм. Бизде больной почка жок. Бардык организм бирдей иштейт. Больной почканы биз сразу эле алдырабыз, жок кылабыз. Алмаштырабыз сразу. Ошон үчүн биздин организм как один организм. Ошол организм таза организм. Жакында ошол молодежь менде команда көп. Не только Кыргызстандагы чоң лидерлер, булар СНГдагы, дүйнөдөгү чоң лидерлерди азыр акырында өстүрүп атабыз. Баягы сөз бар го, 1 жылга баягын десе будай эктеп өстүр дейт экен да. 10 жылга баягын десе дароо өстүр деп. Анан 100 жылга баягын десе адам өстүр деген экен да. Биз азыр именно биринчи өзүбүз өскөнгө аракет кылабыз. И өзүбүз менен кошо за собой бир канча адамдарды чиркеп, улап, ошолорду дагы өстүргөнгө аракет кылабыз. Бул укумга, кыла турган байлык болот деп эсептейм да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга эми көңүл бурганыңыздар үчүн аябай чоң рахмат. Көп историяларды айтабыз.
кийинки статустарда. Сооренто буюрса.